Кыз келиндер арасында күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолкоо чемпиону Айсулуу Тыныбекова кыргыз элине ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ушуну менен кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча дүйнө биринчилиги биз үчүн аяктады. 2 алтын, 1 коло биздин командабыз үчүн мыкты жетишкендик. Ал эми кыргыз өлкөсүндөгүлөр мындан да көп медалдарга татыктуу. Алдыда дагы жеңиштерди алып келүү үчүн машыгууларды улантабыз. Бул жеңиштерге жетүүдө эң маанилүү ролду ойногон жалпы машыктыруучуларыбызга жана командабызга терең ыраазычылык айтам. Кыргыз элине жана жалпы күйөрмандарга колдооңуздар үчүн таазим этем, деп жазды Айсулуу Тыныбекова. 5 октябрда Норвегиянын борбору Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда Айсулуу Тыныбекова финалда америкалык балбан кызга кез келди. Беттеш аяктарын 2 секунд калганда Айсулуу Тыныбекова 2 упай алып эсепти 7-0 кылды. Муну менен Айсулуу Тыныбекова катары менен 2-чи ирет дүйнө чемпиону аталды. Буга чейин балбан кыз 2019-жылы Нур Султан шаарында өткөн дүйнө чемпиондугунда да алтын байге тагынган болчу.